Быйылкы окуу жылына дээрлик 2 аптадан ашып калса да 12 жылдык окутуу системасы боюнча талкуулар уланууда. Коомчулук агартуу министрлигинин бул реформага толук даярдыгы жоктугун айтып, негизги көйгөйлөрдү белгилеп жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов да бул маселени парламентте көтөрүп, класстардын 40-50 окуучуга толуп, окуу китептеринин жана мугалимдердин жетишсиздиги бар экенин айтты. Китеп жок. Биз мамлекеттик монополияны кылып, учкунга бердик. Бирок алар жетишпей жатат. Китеп дагы эле жок. Мейли китеп десең, хотя бы выход тапсаң болот да. Мугалим жок болот да. Мугалим кээ мектептерде таптакыр эле жок. Бир класста 60 бала араң эле батып окушат. 60. Окутуунун бул системасына өтүү бир нече жылдан бери айтылып келгени менен акыркы 2 жылда катуу киришип ишке ашырылды. Кыргызстанда демографиялык өсүү жогорулап, балдардын саны да өстү. Ага жараша мектептердин жетишсиздиги жана башка көйгөйлөр жаралды. Айрым серепчилердин пикиринде, агартуу министрлиги бул кырдаалды эске алып, 12 жылдык системага пилоттук режимде же толук шарттар даяр болгондо гана өтсө болмок. Мындай абдан аплом менен өтүп алышты. Азыр эмне болуп атат эми? Мынакей. Ошол Ош, Бишкек, ири шаарларга бир 5-6 мектептерден өтүп ана баштаса болот эле да. Азыр эмне болду? Азыр же мугалим жетишпейт, же китеп жетишпейт. Натыйжада президенттин эң сонун аракетин мындай бир кичине шек келтирип атышат да. Шек келтирип атышат. Биздин кээ бир ири чиновниктер дагы убагында айтышкан, ай шашпагыла, бул мындай нерсе туура келбейт экен. Эми крайний ким болуп калды? Ата-эне менен окуучу болуп калды да. Ата-эне менен окуучу болуп калды. Эми азыр кече жакында бир 2 жума мурун агартуу министринин орун басары айтып атат, мен абдан ыза болдум ал кишинин сөзүн угуп алып. Эми чыдап тургула, 1-январдан баштап китептерди беребиз. Эленайын. Ага чейин окуу жылдын жарымы бүтүп калат да. Билим берүү реформасына карата айтылып жаткан сын пикирлерден улам мамлекет башчысы Садыр Жапаров да үн катты. Ал 12 жылдык билим берүүгө өтүү Кыргызстандын келечеги үчүн зарыл кадам экенин баса белгиледи. Президенттин айтымында мектептердеги окуучулардын көптүгү, мугалимдердин жана окуу китептеринин жетишсиздиги 12 жылдык системага өтүү менен түздөн түз байланыштуу эмес. Бул көйгөйлөр буга чейин эле болуп келген жана ички миграция менен демографиялык өсүш аларды курчутуп жатат. Бул көйгөй 12 жылдык окууга өтүү менен байланыштуу деген туура эмес. Мындай маселе 12 жылдык билим берүүгө чейин эле болуп келген. Мурунку жылдары 140-150 миң бала мектепке кабыл алынса, быйыл 1-2 класстарга 227 миң бала кабыл алынды. Бул 2 эсе өсүш. 2025 жылы республика боюнча 119 билим берүү объектиси бүткөрүлдү. Алардын ичинен 68 мектеп жана 27 бала бакча курулду. Ошондо дагы Бишкек шаарында мектептер тартыш. Ошондо эле 20 мектепте жана 4 бала бакчада капиталдык оңдоо жүргүзүлдү. Президент коомчулукту реформаны колдоого чакырып, билим берүү системасын өзгөртүүдө артка жол жок экенин баса белгиледи. Анын айтымында бул реформа ар бир балага сапаттуу жана заманбап билим берүүнү максат кылган замандын талабы. Ачык болуш керек да. Ошол бүт кемчиликтер, бүгүнкү күндө кыйынчылыктарды жашырбай, менин оюмча, ортого салып, коомчулук түшүнөт. Анткени ар бир ошол жерде бизде жашаган шаардыктар болобу же республикада боюнча жарандардын балдары мектепте окуйт, бала бакчага барат да. Ошону ортого салып, чогуу бир муштумдай болуп чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Анткени билим, бүгүнкү билим бул эртеңки келечек. Менин оюмча, бул президентибиз Урмат Садырович абдан жакшы белгилеп кетти, абдан жакшы коомчулукта мындай кайрылуу жасады. Биз баарыбыз менин оюмча мындай чыдап, жада калса ушундай колдоо көрсөтүп, ошол азыркы ошол 12 жылдык өтүү процессине жардам беришибиз керек деп эсептейм. Белгилесек, Кыргызстанда 2394 мектеп бар. Алардын 2170 мамлекеттик, 224 менчик. Жалпысынан 1,5 миллиондон ашык окуучу билим алат. Өлкө боюнча 93 миңден ашык мугалим эмгектенсе, алардын 87 миңден көбү мамлекеттик мектептерде иштейт. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалыс Омуралиев, регион, Бишкек.